Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Билим алууга эч бир нерсе эч качан тоскоолдук кыла албайт. Көп окусаң, алысты көрөсүң. Кымбаттуу мугалимдер жана сүйүктүү окуучуларым. Силерди жаңы окуу жылыңардын башталышы менен чын дилден куттуктаймын. Билим күнү бардык кыргызстандыктар үчүн жакшы башталыштардын, ачылыштардын жана ийгиликтердин символу болуп калды. Илим-билимдеги ийгиликтер бул Кыргызстандын келечеги. Билим күнү жөн гана майрам эмес, ал ийгиликке жетүү үчүн тынбай эмгектенүүнү эске салган күн. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу силерге кол жуу эрежелерин эскертип өткүм келет. Тазалык бул ден соолуктун булагы. Ден соолукта болуп, эч качан оорубагыла. Бүгүнкү өтүүчү 1-тарбиялык сабактын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Алгач сабакка максат коюп алалы. Сабактын максаты Кыргыз Республикасы жөнүндө маалымат алабыз, кыргыз жеринин баалуулуктарын сактоого, сүйүүгө тарбияланабыз. Кыргызстан Борбордук Азияда жайгашкан мамлекет. Басымдуу аймагы тоолуу аймактарды камтыган, деңизге чыгуу жолдору жок өлкө. Ал түндүктө Казакстан, батышта жана түштүк батышта Өзбекистан, түштүк батышта Тажикстан жана чыгышта Кытай менен чектешет. Анын борбору Бишкек шаары. Кыргызстандын катталган тарыхы 2200 жылдан ашуун убакытты камтыган, ар түрдүү маданияттарды жана дөөлөттөрдү камтыйт. Байыркы маданияттын сактоого жардам берип келаткан, анын бийик тоолуу жерде алыста жайгашканына карабастан, өлкө Улуу Жибек жолунда жана башка соода жана маданий каттамдардын алкагында бир нече улуу маданияттардын кесилишинде турган. Жайгашкан чөлкөмүндөгү аймактын ар кандай саясий, социалдык, экономикалык, аскердик жашоодо активдүү катышкан. Кыргызстан 1992 жылдан тарта Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп саналган. Ошондой эле КМШ, Евросоюз, ШИКУ, ИКУ, Түрк кеңешинин, ошондой эле Түрксой сыяктуу бир катар уюмдарга мүчө болгон. Кыргыз Республикасынын негизделиши 840 жылдагы Улуу Кыргыз каганатынын негизделишине барып такалат. Кыргызстан эгемендүүлүктү 1991 жылы 31 августта алган. Анын туңгуч президенти Акаев Аскар Акаевич болгон. Кыргызстандын жалпы аянты 199,8 квадрат километрди ээлеп,
Дүйнөдө 86-орунда турат. Ал эми калкынын саны боюнча 110-орунду ээлейт. Кыргызстанда жалпысынан 7 облус, 31 шаар, 44 район, ошондой эле 453 айыл өкмөт бар. Көз жоосун алган Кыргызстандын сыймыктуу жайлары Ысык көл, Арсланбаб, Сулайман тоо, Жети өгүз, Бурана, Ташрабат, Сары челек, ошондой эле Соң көл. Билим алууда Кыргызстанда эң ири 33 университет курулган. Андан сырткары бир нече кичи окуу жайлар бар. Кыргызстан бул биздин сүйүктүү мекенибиз. Андагы ар бир жан-жаныбар, тоо, таш, көл, суулар, көз жоосун алган жаратылыш баары биз үчүн эң кымбат. Бул кооз өлкөдө жашаган ар бир инсан бул кооздуктарды сактоого, сүйүүгө, аздектөөгө милдеттүү. Мындай көз жоосун алган ажайып кооз сулуулук дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кездешпейт. Андыктан өлкөбүздөгү ар бир нерсеге аздектөө менен аяр мамиле жасоого тийишпиз. Анткени өз өлкөбүздүн баалуулуктарын өзүбүз сактабасак, өзгө улуттун өкүлдөрү келип, биздин өлкөнүн баалуулуктарын сактап, аздектеп, кастарлап, кийинки моонга өткөрүп бербейт. Андыктан ар бир нерсеге аяр мамиле жасоону бүгүнкү күндөн баштайлы. Андыктан мекенибизди тил учунда эмес, чын жүрөктөн сүйүүгө үйрөнөлү. Баарысы жеткиликтүү жана түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Ушуну менен сабак акырына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.